What is up, everyone? Welcome to another class, and in this video we're looking at present simple. Саламатсыздарбы? Бұл сабақта біз present simple ережесіне қараймыз. So, before I talk about the formula, I would like to explain what it is and when we use it. Анын формуласын түшүндүрөрдөн алдын мен азыр сиздерге бұл present simple деген эмне экенин биринчи түшүндүрөйүн. Кыргызча айтайын, мисалы мен негизи жасаган нерселер баары present simple. Азыр жасап жаткан эмес. Мына азыр мисалы үчүн мен сүйлөп жатам, ал эмес да. Негизи күнүң же жылда же ай сайын же жума сайын жасаган нерселердин баарын ошол present simple эрежеси менен айтабыз да. Эгер ушул present simple кыргыз тилинде эреже болгондо, бул эреже төмөнкү сүйлөмдөрдү түзүүгө жардам берет болчу да. Мисалы үчүн мен күнүң эртең менен чуркайм. Мен сүт ичем. Негизи сүт ичем да. Азыр ичип жаткан жокмун. Кече ичтим эмес. Негизи ичем. То есть мага жагат. Сүт ичкен жагат. Мен кофе ичпейм. Негизи кофе ичпейм. Азыр ичпей жаткан жокмун. Там өткөн чакта эмес. Негизи ичпейм. Ушунун баарын present simple менен айтабыз да. Эми могул жакка карайбыз. So we use the present simple to talk about something that happens always or regularly. We use the present simple to talk about something that happens always or regularly. Present simple'ды дайыма же регулярдуу түрдө болгон бир нерсе жөнүндө сүйлөө үчүн колдонобуз. Use деген колдонуу. So, мисал үчүн, то есть дайыма болуп турат же регулярдуу түрдө болуп турат. Мисал үчүн, I work at home. Мен үйдөн иштейм. I work at home. Мен үйдөн иштейм. Ушул present simple. Же she runs every morning. She runs every morning. Ал күндө эртең менен чуркайт. We watch movies on Saturdays. We watch movies on Saturdays. Biz ишемби күндөрү фильм көрөбүз. Okay? Ушунун баары present simple. Дагы we use the present simple to talk about a fact that is always true. Daima чын, true деген чын, always daima. Daima чын bir факт жөнүндө сөз кылганы дагы present simple'ды колдонобуз. Мисал үчүн, sun rises in the east. Sun rises in the east. Sun деген күн, rise көтөрүлүү, east чыгыш. Күн чыгыштан чыгат. Бул факт да. Бул факт эч качан өзгөрбөйт. Дайыма ушундай болгон, и келечекте дагы ушундай болот. Дальше мисал, дагы бир мисал. I love my mom. Апамды сүйөм. Апамды жакшы көрөм. Бул факт да, бул өзгөрбөйт эч качанчы. Апабызды баарыбыз эле сүйөбүз да. Ошондой нерселерге дагы present simple'ды колдонобуз. Мисал үчүн, суу 100 градуста кайнайт деген дагы бул ошондой факт. Бул факт туурабы? Же суу 0 градуста тоңот, муз болот. Мунун баары факт. Ошонун баарыны present simple менен айтабыз. Ошондо something that happens always or regularly, бир нерсе дайым же регулярдуу түрдө болуп турса, же a fact that is always true, дайым чын бир факт. Ушул эки нерсе жөнүндө present simple менен сөз кылабыз да. Okay? So now let's take a look at the structure, at the formula. Эми ошол present simple'дын
формуласын карайбыз. Формула деген түзүлүшүн кантип түзөбүз. Affirmative деген туура сүйлөм. Биз билебиз, сүйлөмдөр туура болот, терс болот жана суроо болот. Да? Биз азыр туура сүйлөмдөр карайбыз. Негизи туура сүйлөм дегенди эгер билбесеңер, бул мен чуркайм, мен жашайм, мен ичем, мен турам, мен басам. Терс сүйлөмдөр мен турбайм, мен ичпейм, мен жашабайм. Ушунун баары терс. Окей, суроо сүйлөмдөр эми ал түшүнүктүү. Okay, so present simple affirmative кантип түзүлөт? Present simple'дын туура сүйлөмдөрү кантип түзүлөт? Эң эле оңой. Мисал үчүн, бизде бир этиш бар. Этиш work. Иштөө. Негизи этиштер баары базалык түрүндө эмне болот? To work болуп башталат да. To менен анан этиштин өзү. Ушуну базалык түрү дейт аны. Эми ошол этишти алып туруп эле present simple кылыш үчүн аны могул ата тоочтун эле алдына, то есть андан кийин коюп коебуз. I work. Мен иштейм. We work. Биз иштейбиз. You work. Сен иштейсиң. You work. Сиз иштейсиз же силер иштейсиңер. Байкагыла, англис тилинде you деген бул сен, сиз жана силер. Баарына эле you. Анан кийин they work. Алар иштейт. Бирок he, she, it болсо work эмес, works деп аягына эсти кошобуз. Okay? This is very important. Бул аябай маанилүү. Себеби байкасаңар I, you, we, they зат ата тоочторуна, ушул ата тоочторуна жөн эле этишти коюп коет экенбиз. He, she, it болсо work, s аягына s кошот экенбиз. Ошондуктан бул аябай маанилүү. Эми, мисал үчүн, азыр мен силерге көрсөтөм. He likes pizza. Ага пицца жагат. Көрдүңөрбү? S аягында. She hates spiders. Ал жөргөмүчтөрдү жек көрөт. She hates spiders. Okay? Дальше. It rains a lot in Moscow. Москвада аябай көп не болот? Жамгыр жаайт. Ушунун баары he, she, it болот атында. He, she, it. He ал, she ал, it дагы ал. Просто бала, кыз, нерсе же жансыз бир нерсе. Демек, ошондо кайсы эле глагол болбосун, алып туруп эле аны могул жерге коесуңар, эч кандай өзгөртпөй эле и жана ал present simple'да болуп калат. Мисал үчүн бир глаголду алып көрөлү. Live, да? Live бул не? To live. Бул жашоо. То есть жашоо. Бир нерсе кылуу. Жашоо нерсе эмес да? Бир нерсе кылуу. Эми мен Бишкекте жашайм деген кантип айтабыз ошондо? Туура. I live in Bishkek. Биз Бишкекте жашайбыз. We live in Bishkek. И ошентип кете берет. Кайсы этиш болбосун. Бирок би этиши силер уже билесиңер, ал бир аз башкача өзүн алып жүрөт, ошондуктан ал башкача тема да. То есть ал башка эң өзгөчө ушул present simple'да эң өзгөчө глагол болуп калат, өзгөчө этиш болот. Аны биз өткөнбүз. Калган глаголдор баары ушинтип эле түзүлүп кете берет. Бирок ошол эле эсти эч качан унутпаш керек. Эмнеге бул маанилүү? Себеби бул he, she, it негизи эмне болушу мүмкүн? He өзү болушу мүмкүн. Мисалы үчүн he likes pizza. Ага пицца жагат. Бирок he жок болуп эле, мисалы үчүн John болушу мүмкүн да. John бул ким? Ал бала да, he да значит. Ошондуктан John келгенде дагы likes эле болот.
Же my brother болсо деле my brother менин агам. Ал ким? Ал ошол ал болот атпайбы? Ошондуктан бул деле likes болот да. То есть мен могул жерге жазып койдум. Айбек's friend. Айбек's friend. Айбектин досу дагы she болот да. Ошондуктан Айбек's friend мисалы үчүн lives in Bishkek. Айбектин досу Бишкекте жашайт. Же she де деле Patricia. Кыздын аты да, Патрисия болушу мүмкүн. Же his sister деген деле she болушу мүмкүн. My friend's mother мисалы үчүн көрүңөр узун немеге деле эгер present simple сүйлөмүнүн жасаймын деп ушуну менен жасасаңар ечти койгондон кийин аягына s коюшуңар керек болот. Себеби my friend's mother болуп атат. Бул she. Мисалы үчүн бир сүйлөм. My friend's mother hates spiders. Менин досумдун апасы жүргүмүчтөрдү жаман көрөт. Okay? И так далее. Дагы бир момент, мисалы үчүн могун көрсөңөр, ошол биз негизи subject verb дегенди өткөнбүз да. Ушунун баары subject да азырчы. Мунулардын баары subject. Могул жерди байкасаңар, аябай узун subject. Teacher's mother, да? Teacher's mother. Ким? Teacher's mother. Мугалимдин апасы. Teacher's mother lives in the village. Мугалимдин апасы айылда жашайт. Okay? A friend of mine from Russia loves кымыз. Эми могун көрүңөр, бул дагы аябай узун. Ушул ата тоштун ордуна турган ушул subject да. Да, бул баяндооч деген билебизби? Ошол эси мунун баары да. A friend of mine from Russia loves кымыз. Эс коюлуп атат. Okay, so бул he же she болуп калат. Okay, that's present simple affirmative. Бул present simple туура сүйлөмдөр, түз сүйлөмдөр.